мен атайын огул китепти алып келдим. Бул китепти имам Жазули деген алым өткөн экен. Өзү Азирети Хасандын тукумунан, билесиздер, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын тукуму Хасан менен Хусайндан таркалган. Демек бул баягы пайгамбарыбыздын тамырында пайгамбарыбыздын каны соккон адамдардын бири. Демек имам Жазули ошол Хасани деп Азирети Хасан радиаллаху анхунун тукумунан болгон экен. Бул адамдын мынагул китеби бул Далаилул Хайрат деген жакшылыктардын ачкычы деген сөз да. Бул китеп жакшы мааниси жакшылыктардын ачкычы. Далаил деген ошо баягы жол көрсөтмө, ачкыч деген сөз. Хайрат деген жакшылыктар деген сөз да. Демек бул китептин өзгөчөлүгү ушунда. Бул китеп пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын баягы пайгамбарга салават айтуу туурасында. Мусулман адам баласы күнүмдүк сопучулукта 5 убакыт намазды сөз жок аткарыш керек. 30 күндүк орозоду сөз жок аткарыш керек. Шариятта Алла Таала милдет кылган амалдардын бардыгын толук аткаруудан тышкары кошумча ибадаттар кылыш керек. Мисалы үчүн тахажжуд намазын биз адатта ошол кошумча ибадат катары кабыл кылабыз дагы, тахажжуд намазын окуганга шарият мындөйт. Ал эми бул сопучулукта болсо ошол тахажжуд намазын адамдар өзүнө өзү парз намаз милдет болгондой милдет кылып алат дагы, калтырбай окуганын үстүндө аракет кылат. Бул адамдын руханий дүйнөсүнүн дагы жогорулап өсүп өнүгүшүнө чоң өбөлгө тосот. Чоң өбөлгө түзүп берет да. Ошондуктан биз мусулмандар ушул жөн эле фарз ибадат менен чектелип калбастан кошумча ибадаттарды аткарсак, бул өзүбүздүн акыретибизге жакшы болот. Канчалык көп Куран окусаң, канчалык көп зикир тартсаң, канчалык көп ибадат кылсаң, хайыр ихсан кылсаң, жакшылык кылсаң, хайыр садака кылсаң, бул акыретте өзүбүздүн таразабызга эле пайда болот экен да. Ошондуктан бул сопучулук жолу, бул тарикат жолу эмне болгон жол десе, бул жөн эле парз амалдарды аткарып коюп тим болуу эмес. Парз амалдарга кошумча нафил ибадаттарды аткаруу менен Аллага жакын. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат: "Ла язалул абду ятақаррабу илейя бин навафили хатта ухиббаху" дейт да. Пайгамбар хадис кутсиде ушундай айтат: адам баласы дейт кээде ар кандай нафил ибадаттарды аткара берип ушунчалык нафил ибадат, нафил деген бул парздан ашыкча намаздар, парздан ашыкча орозолор. Ошондой нафил ибадаттарды аткара берип этегинде мен аны жакшы көрүп, мен ага ыраазы боло турган деңгээлге жетет дейт. Ал деңгээлге жеткенден кийин хадис кутсиде айтат: мен анын кармай турган колу, баса турган буту, уга турган кулагы, көзө көрө турган көзү болом деген маанидеги хадис кутси бар да. Бул деген сөздүн мааниси адам баласы нафил ибадатты аткаруу менен ушундай бир деңгээлге жетет, кармай турган колу болом дейт Алла Таала хадис кутсиде. Бул дегендин мааниси Алла Тааланын инаяты, Алланын рахматы 24 саат ал адамды курчап жүрөт. Ал адам дуа кылса дуасы кабыл, ал адам бирөөгө бата берсе батасы кабыл, ал адам зикир тартса зикири кабыл, намаз окуса намазы кабыл, бирөөгө насаат айтса насааты таасирлүү болот. Бул качан болот десе, жанагы хадисте алымдар айтат: "Ла язалул абду ятақаррабу илейя бин навафил." Пенде, адам баласы мага ар кандай нафил ибадаттарды аткаруу менен тынбай жүрүп отуруп, ошондой деңгээлге жетет дейт да. Мына ошондуктан өзү мусулман адам баласы күнүмдүк 5 убакыт намаздан тышкары эртең менен таң сүргөндөн кийин зикирлер бар, таңкы зикирлер бар билесиздер. Кечинде асырдан кийин кечки зикирлер бар билесиздер. Андан тышкары мусулман адам баласы күнүнө Куран окуп туруш керек. Бир алым айткан экен: кимде ким Куранды окуп туруп анын маанисин түшүнбөсө, бул Куранды аркага таштаганга тетет экен. Ошондуктан жөн эле Куранды окуп, анысын маанисин аңдабай жүрөрү, маанисине көңүл бөлбөй жүрөрүнүн өзү бул Куранды аркага таштап койгонго тетет дейт да. Кудайым андан сактасын. Азыркы кезде биздин мусулмандарда канчалык деңгээлде күнүнө Куран аятын окуп, канчалык деңгээлде өзүбүздүн Куранга болгон сүйүүбүздү, ашыктыгыбызды көрсөтө алабыз.
Kээ бир мусулмандар бар, кээ бир карекелерибиз бар. Күнүгө тынбай Кур'ан окуйт. Жок дегенде бир күндө 5 пара Кур'ан окуйт да. Ошондуктан биз мусулмандардан бизге талап болгон нерсе ушул: Алланы сүйөсүңбү, Кур'ан оку. Ошондуктан бул сопучулук жолунда, тарикат жолунда күнүгө атайын устаздан Кур'ан окууга тапшырма берилет. Жок дегенде бир пара. Болбосо колуңдан келбесе жок дегенде 2 барак, 3 барак Кур'ан оку дагы аркасынан могул китеп оку. Анткени бул ибадаттын бир түрү. Аллахка Кур'ан окугандан, Алла Тааланын Кур'анын окугандан кийин, андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават айтуу бул чоң нерсе. Бул Далаилул Хайрат деген китептин аталышы, бул жакшылыктардын ачкычы, бул ажайып китеп. Бул китепти окуп нечен адамдар оолиялык даражага жеткен китеп. Бул китеп ушундай китеп, бул китепти мухаббат менен дайыма бул китептин астында Кур'ан окуп, жок дегенде бир пара болбосо 2-3 барак болсо дагы Кур'ан окуп туруп, аркасынан бул жерде имам Жазули бул китепти буга жерде айтканбыз. 7 күнгө бөлгөн. 7 күнгө болгон бөлгөн дагы Яумул Иснейн күнү, биринчи күнү башталат, кайра биринчи күнү бүтөт. Кайра биринчи күнү башталып, биринчи күнү бүтөт. 7 күндө ар бир күнгө бөлүп койгон. Ар бир күндө пайгамбарга арнап окула турган салаваттар бар. Эмнеге биринчи күндөн баштаган десе, пайгамбарыбыз биринчи күнү төрөлгөн. Биринчи күнү Яумул Иснейн күнү жарык дүйнөгө келген, ошон үчүн Яумул Иснейн күнү окуп баштайт. Бунун азыр интернетте өтө доступный китеп, интернетте орусчалар да бар. Далаил Хайрат деп жазсаңыздар, түркүн менен чыгарып койгон. Түр-түрү менен чыгарып койгон. Ушул китептин башында имам Жазули рахматулла алейхи, каддасаллаху сирра, бул алым ушундай кылган, салават айтуунун сообу туурасында баяндаган. Пайгамбарга салават айтуунун канчалык деңгээлде сообу туурасында, анткени бул салават айтуу мусулман адамдын зикиринин бирөөсү. Кур'ан окуу өзүнчө бир зикир болсо, салават айтуу өзүнчө бир зикир. Аллахты ла иляха иллаллахты айтуу өзүнчө бир зикир болсо, субханалла өзүнчө бир зикир боло турган болсо, ошол зикирлердин сап башында пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтуу болот. Мына бүгүн бир тууганыбыз сурайт да, мен дейт, жөн эле намаз окуп жүргөн мусулман адам. Бирок мен ушу таквалык жолго өтүп, тарикат жолуна өтүп, бир шейхти таап, ошо кишиге колумду берсем, баяат кылсам, таквалык жолго түштүм деп. Анан ал мага тапшырмаларды берет да дейт. Мен айттым, о, тапшырма берет. Мисалы тахажжуд оку дейт, тахажжудду калтырба дейт, зикир берет, зикирди калтырба дейт. Фарз намаздан тышкары кошумча тапшырмалар берилет десем, ал адам айтат, кокус мен аткара албай калсамчы, күнөөкөр болбоймбу дейт. Мен айтып атам, жок, күнөөкөр болбойсуз. Бул тарикат жолунда устаздан алган тапшырма, медреседе деле окуп балдар сабагын аткара албай калып, эчтеке болбойт. Бүгүн аткара албай калса, эртең аткарат. Ал жөн эле тапшырма, устаздан берген тапшырма турсун, 5 убакыт намазыбызды каза кылып коюп атпайлыбы? 30 күндүк орозону каза кылып койбодукпу? 40 жыл орозону кармабай эле жүрбөдүкпү? 30 жыл намаз окубай эле жүрбөдүкпү? Анан ошондуктан адам баласы баары ката кетирет, жаңылат. Кээде бир ибадатты кылса, бир күн адам бала шундай жашнакай болуп калат, ал тынбай ибадат кылат. Бир күн ушунчалык өзүн жаман сезет, ал парз намазын зорго окушу мүмкүн да. Ошондуктан бул жашоо ошондой. Ошондуктан баардык жакшылыктан, урматтуу мусулмандар, куру калбашыбыз керек. Ошондуктан мен адамга айттым, жок, андан чоочулабаңыз. Сиз баяат кыла бериңиз. Баяат кылып тапшырманы алып зикирди ала бериңиз. Аткара бересиз. Аткара албай калсаңыз, анын казасы жок. Ал сизге парз эмес, ал сизге важип эмес, казасын окуй тургандай. Аткарсаңыз, таквалыгыңыздын көтөрүлүп, Кудайдын астында даражаңыз көтөрүлүп, аткара албай калсаңыз күнөөкөр болбойсуз. Алла Таала Куранда фарз ибадаттарды парз кылып бергенде да адамдын күчү кудурети жете турган нерсеге гана буйруган. Күчү кудурети жетпеген нерсе үчүн күнөөкөр болбойт. Эгерде кокус бир күнү бир зарыл жумуш чыгып аткара албай калса, күнөөкөр болбойт. Көп адамдар ушундай экен, ошондон коркуп, демек мен тобо кылсам, тарикатка сопучулукка өтсөм, устаздан зикирди алсам, аткара албай калсам күнөөкөр болом деп көп адамдар чоочуп өзүн аркка тартат экен. Жок, андай эмес. Мусулман адам баласы алдыга умтула беришибиз керек. Нары жагын биздин колубуздан эчтеке келбейт. Биздин оюбузга болсо биз 5 убакыт намаз окуй албайт элек. Алла Таала бизге тавфик берип 5 убакыт намаз окудук. Биздин оюбузга болсо биз 30 күндүк орозону кармай албайт элек. Алла бизге тавфик берип биз 30 күндүк орозону тутуп атабыз. Орозо эмес, башка күндөрү 2 саат курсагың ачса чыдабай кетесиң. Бирок орозонун күнүндө Алланын рахматы 30 күн бою былк этпей сабыр кылып жүрөсүң. Бул Алланын рахматы, Алла Таала сага сабыр берип атат, сенин курсагыңды ток кармап атат.
Ошондуктан Аллахтын ибадатын кылууда, Аллага кулчулук кылууда коркпош керек, коркоктобош керек. Тетиринче Аллага тобокел кылып туруп, колдон келген аракетти кылыш керек. Нары жагы береке Аллахтан болот. Мына бул жерде мындай дейт. Китепке киришейли. İmam Jazuri özü İslam tarihinde en көп okулган китептер Kur'an'dan keyinki orunda ушул китеп экен. Kur'an'dan keyinki orunda ушул китеп. Анткени ар бир мусулман Kur'an окуйт. Ар бир мечиттин полкаларында китеп текчелерде Kur'an китеп турат. Ошол Kur'an китептин жанында ушул китептер болуш керек эле. Ушул китептер эң көп окулган. Анткени Kur'an окуйт, Kur'андын аркасынан муну окуйт. Анткени ар бир мусулмандын тарикатка өтүп баяат кылган мусулмандагы, тарикатка өтүп баяат кылып сопучулукка өтпөгөн мусулмандагы мусулман адам катары күнүгө пайгамбарга салават айтуу биздин моюнуздагы милдетибиз. Ошондуктан Kur'анды сөз жок окугандагы анын аркасынан ушул китепти окуп, анткени топтоп койгон. Мындагы салаваттарды сен 100 китептен таба албашың мүмкүн. Бир китепке сонун кылып топтоп койгон. Анан ушул жерден алып окуйсуң, өзүңдүн бир мусулмандык милдетиң. Сен пайгамбарга канчалык көп салават окуган сайын, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, шапаатыма туш болот дейт. Кимде ким мага бир жолу салават айтса, азыр муякта салаваттын фазилаттарын айтат, ошондо келет. Караңыздар. Алхамдулиллахиллади хадана лил имани вал ислам. Сөзүн баштап атат. Бизди ыйман, ислам жолуна, бизге ыйман берип, бизди мусулман кылып койгон Алла Таалага мактоолор болсун. والصلاة على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأوصان أصنام жана бизди буттарга, ар кандай жасалма кудайларга сыйынуудан куткарып койгон, ошого кутулушубузга себепчи болгон пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга Аллахтын салаваттары болсун дейт. Wa ala alihi an-nujaba'il barara'il kiram, жана пайгамбарыбыздын жалпы алина. Али Мухаммад, күллү тақи али Мухаммад дейт да. Ар бир Кудайдан корккон таква адам пайгамбарыбыздын жакыны болуп эсептелет. Ошон үчүн биз салават айтканда Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад ва ала али сайидина Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахима фил аламина иннака хамидун маджид деп намазда салават айтабыз го. Ошондо Аллахумма салли ала Мухаммад дегенде эй Аллахым пайгамбарга салават саламдарың болсун. Ва ала али Мухаммад жана пайгамбардын үй бүлөсүнө дегенде кээ бир алымдар айтат. Ар бир Кудайдан корккон таква адам пайгамбардын үй бүлөсү болуп эсептелет. Кыяматта пайгамбардын канатынын астында болот. Ошондуктан ошол бизге өз канатына алып, бизди тозоктон кутулушуга себепчи болгон пайгамбарыбызга салават саламдар болсун. Жана анын ар бир жакынына, анын үй бүлөсүнө, аялдарына, бала чакаларына. Фал гораду фи хадал китаб. Демек мен муну китепти жаздым дейт, китеп жазган алым айтып атат. Зикру салати ала наби саллаллаху алейхи ва саллям ва фадаилихи. Пайгамбарга салават айтуу кандай болот? Жана салават айтуунун соопчулуктарын баяндап кетейин дедим. Бул китепте салаваттарды, келген салаваттардын санатын, чынжырдагы келген нерселерин алып салып салаваттын өзүндө эле берүүгө аракет кылдым. Анткени бул китепти жаттап алыш керек дейт. Билесиздерби? Муну китептер өзүчө көпчүлүк китептер илгери жаттап алууга жазылган экен. Бирок биз азыркы кезде ушунчалык зээнибиз начар, же ушунчалык жалкообуз, жаттамак буякта турсун, бир күн окусак бир күн калып калат ушундай эле. Болбосо бул китептер негизи жаттоого жазылган китептер экен. Мусулман адам жаттап алыш керек да. Күнгө асырдан кийин, бешимден кийин бир убакытты белгилеп туруп 15 мүнөт убакыт бөлөт бир күнгө. Болду, Кур'ан окуйсуң 10 мүнөт, 15 мүнөт салаватты окуйсуң. Ошо менен Кудай буйруса сообуң толук болот, ибадатың кабыл болот иншалла. Демек وهي من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب العالمين. Анткени эмнеге дегенде бул дейт. Кимде ким Алла Таалага жакын болгусу келсе, Алла Таалага жакындайм, Аллахтын астында даражам улук болсун деген адамдар үчүн ахаммул мухиммат, эң зарыл нерсенин зарыл ушул нерсе дейт. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават айтуу Аллага жакынdoодогу эң негизги жолдордун бирөөсү. Ва саммайтуху би китаб далаилил хайрат ва шаварикил анвар фи зикри салати ала набийил мухтар. Жана мен китебимди, китептин аталышында экен. Далаилул хайрат ва шаварикил анвар фи зикри салати ала набийил мухтар. Тандалма пайгамбарыбыз, тандалган пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып зикир кылуудагы жакшылыктардын ачкычы ва шаварикул анвар жана
нурдун жаркырашы, нурдун түшүшү деп туруп ушундай мааниде китепти эмне кылдым дейт, атап койдум. Бул китепти жазганым иптигаан лимардатилла, Аллахтын ыраазылыгы үчүн жаздым дейт. Бул адамдар өздөрү билген, өздөрү окуп эле өлүп кетсе өлүп кетмек. Бирок жазып койду. Бул китеп 700 жыл мурун жазылган китеп. 700 жыл мурун жазылган китеп дагы, демек 700 жылдан бери жер бетинде миллиондогон мусулмандар ушул китепти окуп келген. Демек ушул китепти жазган адамга соогу жетип атат да. Мен бул китепти жаздым дейт. Аллахтын ыраазылыгы үчүн, мусулмандарга пайдасы тийсин, окуп соогуп алсын деп жаздым дейт. Ва махаббатан фи расулихил карими Мухаммадин Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям таслим. Жанадагы пайгамбар алейхиссалату вассаламды сүйгөндүгүм үчүн, пайгамбарды жакшы көргөндүгүм үчүн, пайгамбарга салават айтуунун фадилаты жана салават айтуунун тартиптерин күн-күнгө бөлүп туруп киргизип койдум. Валлахул масул ан яджалана ли суннатихи минат табиин. Жана Алла Таала өзү жооптуу дейт. Алла Таала алайын бизди пайгамбардын сүннөтүн карманып жашагандардан кылсын. Вализатихил камилати минал мухиббин. Жана пайгамбарыбыздын затын, пайгамбарды сүйгөндөрдөн кылсын. Фаиннаху ала залика кадир. Анткени Аллах Таала ушундай кылып койгонго Аллахтын толук кудурети жетет. Аллах пайгамбарды сүйдүрүп, пайгамбардын сүннөтүндө бекем жүрүүгө тауфик бере турган бул Аллах дейт. Ла илаха гайруху ва ла хайра илля хайруху. Ла илаха гайруху. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч кандай кудайлар жок. Иллаллах, бир гана Аллах Таала. Ва ла хайра илля хайруху. Эч бир жер бетинде жакшылык жок. Болсо бул жакшылыктын бардыгы бир Алладан деп билебиз. Ва хува ни'мал маула ва ни'ман насир. Аллах Таала ушундай ишиңди ишенип тапшыргандардын, жардамчылардын эң мыктысы ошол. Эң сөз жогу, эң мыктысы ошол дейт. Анткени жардам берет ар ким сага, бирок ошол насир, жардамчылардын эң мыктысы. Алладан өткөн сага жардамчы жок. Алладан өткөн сага колдоочу жок. Алладан өткөн сага кожоюн жок. Сен ар бир ишиңди муктаждыгын бүтүргөн. Вала хаула вала куввата илля биллахил алиил азим. Менин таат ибадат кылууда, кулчулук кылууда, ушул шарият өкүмдөрүн аткарууда менин эч кандай күч кудуретим жок. Алла өзү мага күч кудурет берсе, мен намаз окуйм. Алла өзү мага күч кудурет берсе, мен Куран окуйм. Алла өзү мага күч кудурет берсе, мен пайгамбарга салават айтам. Болбосо мен кыйындыгымдан намаз окуп аткан жерим жок. Мен кыйындыгымдан орозо кармап, мен кыйындыгымдан күнүгө 5 бара Куран окуп аткан жерим жок. Алла тауфик берген адам Куран окуйт. Алла тауфик берген адам ибадат кылат дейт да. Мен дагы ушул жасап аткан ишимди билем. Алла мага тауфик берди, мен жазып атам. Аллага шүгүр деп имам Жазули китептин кириш сөздүшүн жазып атат. Эми фаслун фи фадли салати аля наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарга салават айтуунун өзгөчөлүгү туурасында баяндама келтирет. Кала Аллаху таала, Аллах Таала Куранда айтат. Ахсаб сүрөсүнүн 56-аят экен. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Мына ушул жерде аятта инналлаха, чындыгында Аллах Таала өзү, ва малаикатаху, жана периштелер, юсаллуна алан наби, Алла периштелер баш болуп пайгамбарга салаваттарды айтат. Я айюхаллазина аману, эй ыймандуулар, Аллага ыйман келтиргендер, соллу алейхи ва саллиму таслима, силер дагы Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават саламдарды окугула деди. Кана эмесе саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Ушундай пайгамбардын аты айтылып, салават айтылганда ичиңиздерден угулар угулбас кылып өзүңүздөр уга турган салават айтып отуруңуздар. Вайурва, демек бул жерде биз ушуну түшүнөбүз. Куранда Алла Таала өзү пайгамбарга салават айтып атса. Демек салаваттын орду чоң. Салаватты биз жада калса намазда окуйбуз. 5 убакыт намаз окуганда 5 убакыт намазда аттахияттайын салават окуйбуз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. 5 убакыт намазда мейли сүннөт намаз окуйсуң, мейли нафил намаз окуйсуң, мейли фарз намаз окуйсуң, ар бир намазда салаваты жок намаз болот. Анткени пайгамбарга салават айтуу бул биздин Аллага жакындатуучу негизги ибадаттардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан Курандын өзүндө Алла Таала Ахсаб сүрөсүнүн 56-аятында Алла Таала керек болсо периштелер пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават саламдарды айтат экендигин эметкен. Ошондуктан мына ол китепти жазган адам
musulmon адам 5 убакыт намазы менен чектелсе фарзын аткарды, тозоктон кутулат иншалла. Бирок кыяматка барганда соо аз болуп калышы мүмкүн. Чөнтөгүндө канчалык пулуң көп болсо, ошончолук көңүлүң жайдары болот. Кыяматта да канчалык соогуң көп болсо, ошончолук көңүлүң жайдары болот. Кээ бир хадистерде келет, бейиш мындай пустой жер дейт да. Канчалык сен зикирди көп тарсаң, ошончолук бейиште көчө тегилет дейт. Кыяматта сен ал дүйнөгө барып жаннатка киргенде жаннат менен жайнаган бакшактын арасында болосуң. Бул салаваттын орду чоң. Бул аяттын өзүндө келгендигинин Куранда аятта Алла Таала мусулмандарга, момундарга эскертип, Алла Таала периштелер пайгамбарга салават айтат деген бул чоң сөз. Бул жөн эле укпай ушундай экен эмес. Демек, биз мусулмандар мындан калбашыбыз керек. Бул жакшылыктан куржалап калбашыбыз керек. Эртең күнү өкүнөбүз. Аяттын ошондо бирөөнү ушактагача бир жолу салават айтсам болмок экен деген күндөр келет да. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه. Bir rivayetlerde geletken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir günü geldi. Peygamberimizin yüzünde süyünüştün belgisi görünüp durdu. Kuvanıştın belgisi görünüp durdu deydi. Fekala Peygamberimiz ayıttı. İnnehu cani Cibril Aleyhisselam. Fekala ama tarda ya Muhammed alla yusalliya aleyke ahadun min ummetik illa sallaytu aleyhi aşran. Cebrail perişte geldi de ayıttı deydi. Ama tarda ya Muhammed, ey Muhammed sen razısın mı deydi. Senin ümmötüңдөн kim, kaysi bir musulman sağa bir jolu salavat aytpasın, men ağa 10 jolu salavat aytam. Egerde perişte musulmanga salavat aytsa, egerde perişte adam üçün salavat aytsa, bul degen manisi dua. Demek kimde kim paygambarga biz bir jolu sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de paygambarga bir jolu salavat aytsak, perişteler bizge 10 jolu dua kılar. Ey Allah günahsın geçir. Ey Allah darajasını ulup kıl. Ve la yusallimu aleyke ahadu min ummetik illa sellemtu aleyhi aşron. Jana senin ümmetinden bir musulman bir jolu sağa salam aytsa, men ağa 10 jolu salam duayı kılam. Duayı salam kılam dep Hazreti Cebrail aleyhissalam aytkandığı. Bul hadis İmam Ahmad özünün Musnad degen hadis kitabı var, ошондо келтириптир. İmam Nasai Sunanun Nasai деген kitap var, mına ошол kitaplarda gelgen. İmam Hakim Mustadrak деген kitap var, hadis kitabı, ошол kitaplarda keltirген. Peygamber Aleyhissalatu vesselam keyin hadis aytat: "İnne awlan nasi bi aksaruhum aleyye salatan." Kıyamatta meni menen eng jakın bolo turgan adamlar, Peygamberimiz aytkan: "Ana ve kafirul yetim kahatayni" degen. Menen jetimlerdi kepildik kılıp, jetimlerge jardam көрсөтүп, jetimlerdi bakkan adam mындай бейиште жанаша болобуз деген. Dagı beyişte meni menen jakın bolo turgan adam kim dese, "İnne awlan nasi bi aksaruhum aleyye salatan." Kimde kim mağa adamlardan, musulmanlardan kim mağa köp salavat aytsa, al meni menen jakın bolot. Kıyamatta mağa jakın bolot dedi. Bu hadiste Ahraca İbn Abi Şeybe fil Musannaf deyip, İmam Tirmizi geltiriptir bu hadis, İbn Hibban geltiriptir. Bir top hadis alımları geltirgan. Keyinki hadiste "Man salla aleyya sallat aleyhil melaiketu ma dam yusalli aleyhi felyuqallil inde zalik aw likasir." Kimde kim mağa bir jolu salavat ayta turgan bolçu bolsa, ağa perişteler salavat aytat. Emi oşoga jaraşa je salavatыңды көбөйт, je azayt deydi. Keyinki hadiste bolsa, "Bihasbil mar'i minal bukhli an uzkara indahu ve la yusalli aleyhi." Adam balasına sarаңдыкта жетиштүү болот. Адам баласынын sarаңдыгында ушул нерсе жетиштүү. Men al adamdын жанында менин атым аталып турса, анан мага салават айтпай койгон болчу болсо. Демек кимде ким Muhammad деген sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбарыбыздын атын укканда, пайгамбарга ичинен алейхиссалату вассалам же sallallahu aleyhi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem деп салават айтпаса, ал сараңдардын жеткен сараңы дейт. Ошондуктан Ağlımlarda aytat eкен да. Пайгамбардын атын укканда, пайгамбарга салават айтыш мусулмандын түздөн түз парызы, мусулмандык милдети болуп эсептелет. Муну балдарыбызга, үйдөгү аялдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтө жүрүшүбүз керек. Өзүбүз бул жерден угуп алып, анан аларга айтпай койсок, алар Мухаммед деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атын укканда, пайгамбарга салават айтпаса күнөөкөр болот. Анткени шариаттын талабы ошондой. Өзгөчө Мухаммед деген атын уктуу, arkasından sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat aytуу
ар бир мусулмандын мусулмандык милдети. Намаз салаватсыз болбойт. Азанда да пайгамбардын аты айтылат, намазда да пайгамбардын атын айтылат. Даже сен өлүп аткандачы, көргө койгондо бисмиллахи ва аля миллати расулилlah, Аллахтын аты менен, пайгамбардын дини менен деп туруп кыбылага карап туруп сени жерге берет. Ошондуктан пайгамбардан биз жуда эмеспиз, пайгамбардан биз бөлөк эмеспиз. Пайгамбар биздин жашообуздагы адамдардын бирөөсү болуп калыш керек. Сенин аялың, сенин балаң, сенин жашооңдогу ажырагыс бир бөлүктөрү, сенин ата-энең, бир туугандарың, сенин жашооңдогу ажырагыс бөлүктөр. Аллах Таала Куранда айтат: "Вa'ламу анна фикум расулаллах". Билип койгула, пайгамбар силердин араңарда дейт. Демек пайгамбарга болгон мухаббат, пайгамбарга болгон сүйүү, сен үй бүлөң бала чакаң сени кандай курчап турса, пайгамбарга болгон сүйүү сенин жашооңдо ошондой курчалып туруш керек. Ошондо биздин мусулманчылыгыбыздын чыныгы сыпаты көркүнө чыгат. Чыныгы мусулманчылыгыбыз көркүнө чыгат. Эптеп чокуп намаз окуп коюп качып кетип, кайра чокуп намаз окуп коюп качып кетүү, бул алсыз, аргасыз бир мусулмандын эмеси. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, келиңиздер, пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават айтайлы. Могул китептер, приложениялар бар, интернетте бар. Далаил хайрат деп жазсаңыздар чыгат. 2 барак Кур'ан окуңуздар да, аркасынан биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн деп кайра бир жума айланып келип өзүнүн эмелери бар. Ошолорду окусаңыздар, ал салаваттын ичинде аны окусаңыз, дуа кылбасаңыз деле үйүңүзгө береке болот, өзүңүзгө береке болот, күнөөңүз кечирилет, карызыңыздан кутуласыз, иштериңиз алдыга жылат, бала чакаңыз бактылуу болот, өзүңүз бактылуу болосуз, семейный мамилеңиз оңолот. Алла Таала бүт баарынан дейт. Анткени салаваттын ичинде бүт бардык адамдын муктаждыктары камтылган. Ушундай бир ибадат, бул хам ибадат бир учурда, ошол эле учурда бул Кудайдан жалбаруу, сурануу, Кудай Таалага өзүңдүн муктаждыгыңды айтуу. Пайгамбарга салават айтасың, аркасынан: "Эй Алла, пайгамбарыңа салават айттым. Менин моундай муктаждыгым бар. Мен ушундай эң көйгөйлүү муктаждыгымды өзүң чектейсиң." Алла иншалла кабыл кылат. Анткени салаваттын арасында, 2 салаваттын арасында кылынган дуаны Алла Таалага. Анткени салават айтканда адам баласы башка дуа кылса, башка нерсе кылса кабыл кылбайт экен. Кылышы мүмкүн экен, кылбашы мүмкүн экен. Бирок салаватты пайгамбардын урматы үчүн күнөөкөр адам айтса да салаватты кабыл кылат экен. Ал эми 2 салаваттын ортосунда дуаны кылып жиберсе, Алла Таала ушунчалык пас эмес дейт. Салаватты кабыл кылып тигин таштап койгон. Алла Таала карим зат, Алла Таала берешен зат. Алла Таала ошо салават, 2 салаваттын ортосунда кылчылган дуаңды да ошол салаваттын берекеси менен пайгамбарга айтылган дуаңды да кабыл кылып жиберет дейт. Ошондуктан салават деген ибадат бар туугандар. Ушул салаватка көңүл бөлөйүн. Намаздын аркасында отуруп 3 жолу, 5 жолу, 10 жолу айтып койгон салават бул адатка айланып калды. Бара-бара бул рия болуп атат. Мисалы үчүн кээде ушундай, кээ бирлер салават айтат, кой, айтып коеюнчу, дагы бирдеке болбосун деп, бирөөдөн ийменгенинен салават айтат. Ал рия. Ал Алла үчүн айтылган салават эмес. Ал бирөөдөн ийменип, бирөөдөн эметип коюп, салават айтпай туруп кетти дебесин деп кылып атасың. Салават айтпай туруп кетип калды, буну эмне болгон адам дебесин деп сен салават, анданың рия болуп атат. Ошондуктан мындай өзүбүз ыхлас менен дааратталып, кыблага карап, бир аз Кур'ан окуп, анан аркасынан эч ким десе да, дебесе да, Алла үчүн, пайгамбар үчүн деп туруп салаватты окусак, анда иншалла соопту толук алабыз. Эч кандай риясы жок, эч кандай күнөөсү жок, тетиринче дүйнөбүзгө, ахиретибизге пайда алып келет мындай салаваттар. Ошондуктан айтат пайгамбар алейхиссалату вассалам, сараңдыкта бир адамга жетиштүү болот, менин атымды угуп туруп мага салават айтпай койсо, анда сараңдыкта ошол нерсенин өзү жетиштүү. Башка нерсенин далилдин кереги жок дейт. Ал жеткен сараңдын сараңы дейт. Саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин аксиру салата алейя яумал жумаати. Мага жума күндөрү салаватты көп айткыла деп пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтып атат. Жума күнү өзгөчө. Ошон үчүн рахматы бизди окуткан Молдо Шакир деген устазыбыз болгон. Ал Молдо Шакир устаз дамыла ушу Орто Азиянын деңгээлинде өзгөчө мынагу биздин Өзбекстан, Тажикстандагы чоң дамылалар кадырлаган өтө баягы кадыржан, ушундай бир илим десе илим, таквалыгы десе таквалыгы, ушундай бир деңгээлде үлгү болчу чыныгы устаз болгон. 2012-жылы Алла рахматын алды, Алланын рахматына көчтү. Алла Таала жаткан жерин кабырын нурдуу кылсын. Ошол устазыбыз бизге сабак өтүп атканда айтат эле. Башка күнү дейт эле. Башка күндөрү, жуманын ар кайсы күндөрү Кур'ан окугандан өткөн сооптуу амал жок дейт.
намаз окуйсуң, ороза карбайсың, андан чыкар эмне сооптуу амал кылсам болот десе, Куран окуудан өткөн сооптуу амал жок дейт эле. Бирок жума күнүнүн урматына жума күнү Куран окуштан дагы пайгамбарга салават айтуунун сообу артык дейт эле. Ошондуктан могул жерде хадисте ошол нерсени айтып атат. Аксири салата алейя яумал жума. Жума күнү мага салават айтууну көбөйткүлө, күчөткүлө деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Эми кийинки хадисте пайгамбар айтат: "Ман салла алейя мин уммати кутибат лаху ашру хасанат." Менин үммөтүмдөн кимде-ким мага бир жолу салават айтса, ага 10 сооп жазылат. О мухият анху ашру сайят. Bir salavat aytsa 10 günөөсү кечирилет. Кийинки хадисте айтат: "Ман кала хина ясмаул азан ва лиқама." Кимде-ким азанды жана кооматта айткандан кийин ушул нерсени, ушул дуаны кылса, "Аллахумма рабба хади даъвати тамма ва салатил қойма, ати Мухаммадан ил василата вал фадила ва бас мақама махмудан ил дуатта, варзуқна шафаата яумал қияма, иннака ла тухлифул миат." Деп биз дуа кылабыз, азандан кийинки дуа. Кимде-ким дейт, азан уккандан кийин, ушул дуаны кыла турган болчу болсо, "Халлат лаху шафаати яумал қияма." Ал адамга менин шафаатым адал болот dedi. Ахражахул Бухари фи сахихи. Бул хадис Имам Бухаридин Сахихул Бухари китебинде келиптир. Карасаңыздар, азан айтылат го. Азан айтылгандан кийин "Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах" деп бүткөндөн кийин бизде азыр ушундай болуп калды элдечи. Азанды угуп отурат, этегинде "Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах" хор менен айтып өзүнчө бир модага айлантып алдык. Бул негизи кайсы бир деңгээлде жакшы эмес. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, кимде-ким деген азан айтып жатса, азанчынын аркасынан кайталасын деген. Азан кайсы сөздү айтса, ошону кайталайсың. Баштан этек кайталап отурасың. Этегинде "Ла илаха иллаллах" айтканда кошулуп "Ла илаха иллаллах" айтасың дагы, анан аркасынан салават айтылат. Алымдар салават айткан. Анткени "Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах" дегенден азан айт. Не? Пайгамбар алейхиссалату вассаламга аркасынан шир салават айтабыз, кыска. Саллаллаху алейхи Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп салават айтабыз да, анан кийин ушул дуаны кылабыз. "Аллахумма рабба хадихи даъвати тамма." Ey Аллахым, сен ушул толук чакырык болгон азандын кожоюну сенсиң. Ва салатил қойма, жана кирип келген намаздын кожоюну сенсиң. Ушул намазды сен үчүн окуп атабыз, ey Аллах Таала. "Ати Мухаммадан ил василата." Пайгамбарыбызга василаны бер деди. Васила деген эмне десе, васила деген өзүчө ат-тaqarrub ila shay bi wasitati shay. Васила деген сөздүн мааниси бир нерсеге экинчи бир нерсенин ортомчулугу аркылуу жеткенди васила. Адам ата бейиштен түшкөндө кээ бир риваяттарда келет 200 жыл тооба кылган экен. 200 жыл тооба кылганда анан хадистерде келет: "Ey Алла" деген, акыр заманда келе турган ошо Мухаммед деген пайгамбардын урматына менин күнөөмдү кечир. Анан хадистерде келет: "Сен аны каяктан билдиң?" дегенде, "Мен бейишке кирип баратканда бейиштин эшигинин мындайында "Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах" деп жазылып турганын көрдүм. Демек, сенин атыңдын жанында сага ахаббул халк болгон, Аллага эң сүйүктүү болгон гана бир адамдын аты жазылбаса, башка адамдын аты жазылышы мүмкүн эмес дедим дагы. Мен ошондон пайгамбардын атын ортого салып сурагам. Ошо акыр заманда келе турган Мухаммед пайгамбардын урматына менин күнөөмдү кечир деген Алла Таала тообосун кабыл кылган. Бул хадистерде келет. Ошондуктан биз муногул жерде "Ати Мухаммадан ил василата" дегенде Мухаммед пайгамбарга василаны бер деп атабыз. Васила дагы бир мааниси эмне десе, васила деген ошол бейиште бир орун бар дейткен кээ бир риваяттарда, хадистерде. Ошол орун бир гана пайгамбарыбыз айткан экен, мындай дейт: "Хия а'ла даражатун фил жанна." Васила деген нерсе бейиштеги эң улук даража. Бейиште бир орун бар экен, аны бүтүндөй адам затынан бир гана адамга таандык экен. Пайгамбарыбыз кээ бир риваяттарда айтат экен: "Ошол жер мага насип болуш керек." Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам менен башка пайгамбарлардын мындай биздин тилмен айтканда кандидатурасы коюлуп атат да ал жерде.
Пайгамбарыбыз айткан, ошол жер мага насип кылабы деп үмүт кылам деп пайгамбарыбыз айткан. Ошон үчүн мага азандан кийин ушул дуаны айтып, пайгамбарга ошол орунду, ey Аллахым, пайгамбарыма ошол орунду бер деп ким мага дуа кылса, ага менин кыяматта шафаатым адал болот деген. Ошон үчүн намазда азандан кийин айтылгандан ушул дуаны кылабыз. Аллахумма рабба хади даъвати тамма вас салатил кайма ати Мухаммаданил василата вал фадила вад даражатал алиятар рафиа ва басу мақаман махмуданил лади вa'ата. Жана пайгамбарды өзүң уада кылган, макталган жайга жибер деп дуа кылса, халлат лаху шафаати яумал кияма. Ал адамга кыямат күнүндө менин шафаатым адал болот деп пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтты. Анткени могул жерде аятта мындай бар экен да. Аса ан яб'асака раббука мақаман махмуда. Куранда Исра сүрөсүнүн 79-аяты. Куранда Исра деген сүрө бар. Исра сүрөсүнүн 79-аятында ушундай айтат экен. Аса ан яб'асака раббука мақаман махмуда. Мүмкүн Алла Таала сени мақамун махмуд даражасын берет сага дейт. Ал эми мақамун махмуд эмне десе, бул кыяматта бул жерде бир тафсирде ошентип айтып атат. Шафаату узма дейт. Улуу шафааттын, улуу шафаат укугу. Билесиздер, кыяматта адамдар махшар аянтына тирилип турабыз. Баарыбыз махшар аянтына барабыз. Махшар деген сөз адамдар жыйнала турган, топтоло турган жер. Адамдар бүт бардыгы топтолот. Адамдар энеден туума жылаңач болот. Айша энебиз таң калып айткан, аял эркектер да жылаңач болот, бири-биринен уялбайбы дегенде пайгамбарыбыз айткан, ал учурда бири-бирин карап, бири-бирине таңыркай турган нерсе эмес, ал учурда бүт бардыгы жанат жаш баланын чача карып кеткен коркунучтуу күн болот деген. Энеден туулма жылаңач болуп ошол махшар аянтына барабыз. Ал жерде бирөө-бирөөнү көрбөйт. Ал жерде жөнөкөй адамдарды кой, пайгамбарлардын дуасы, саллим я раб, саллим я раб. Ey Allah'ım özün sakla, ey Allah'ım özün sakla. Andan başka oğuzga işteke til bürkönge gelbey kalat. Antkeni kıyamattın sürü, kıyamattın korkunçluğu, al jerdeki avaldın, tozok menen beyiştin çeçimi, uşunçalık korkunçluğu bolup, paygambarlardın tinine sallim ya Rab, sallim ya Rab, ey Allah özün sakla, ey Allah özün sakla. Andan başka tilge söz gelbey kalat deydi. Hadislerde şöntüp keldi. Oşol jerde turganda adamlar 3000 yıl turadi. 3000 yıl hiç kim eşteke deye albaydı. Büt bari korkup, titirep Allah'ın karduluğu, Allah'ın azamatı, Allah'ın kudretinden korkup. Hiç kim eşteke deye albaydı. 3000 yıl ötü. Elestet 3000 kevir rivayetlarda İmam Maydani degen alim var. Oşol İmam Maydani Akide Tahaviya degen kitap var. Oşonun şarkın yazgan, özü Hanefi mazhab alim bolgan. Oşo kişi aytkan, oşo kişinin kitabında geledi. 3000 yıl turat degen. Rivayetlerge tayanıp aytkan, kevir hadis rivayetlerge geledi. Elestet bирөөнү 2 saat күтсөң чейпейин чыгып кетет. 3000 жыл турганда адамдар не болот? Демек кыяматтын ушунчалык сүрдүү экендиги, коркунучтуу экендигин биз ошонусунан түшүнсөк болот. 3000 жылдан адамдар өзүнчө топтолушат да, сүйлөшөт да, кеңеш кылат. Бирөөнү ортого салайлы. Болбойт. Бирөөнү ортого салбасак болбойт. Азыр Алла Таалага түз эч ким чыга албайт. Бирок жалпы адам затына бирөө ортого түшсүн. Дейт дагы, кеттик, адам атага барабыз дейт. Адамдардан ушундай кеңеш чыгат. Адам атага баргыла. Адам ата деген бүтүндөй адам затынын атасы. Ошого барайлы, ошондон өтүнөйлү. Ортомчу болсун. Ортого түшсүн дагы, арачага түшсүн. Арачага түшүп, ошол жерде Алла Тааладан сурансın. Адам заты суранып атат. Кыямат кайым ошол эсеп-чот эртерээк башталсын. Могул жерде туруп берип адамдар кыйналып кетти. Адамдан аккан тер жанагындай го, өзүнүн терине өзү тунчулат дейт. Ал жерде кыямат ушундай болот экен. Бирөөлөр тердейт. Мындай бир вакуумда турган сыяктуу болот экен да. Тердейсиң. Өзүңдүн териңе өзүң көмүлөсүң да. Бирөөнүн белине жери тери курчап калат экен, аккан тери. Бирөөнүн моюнга жери, бирөө жүгөндөлүп калат дейт. Ошол азап болот экен да ошол жерде. Ошондой кыйын болот. Мына ошондой кезде адам атага келишет. Пайгамбарыбыз айтат, махшар аятында 120 сап болот дейт мусулмандар. 80 сап менин үммөтүм, 40 сап башка пайгамбардын үммөтү дейт да. Миллиардтаган адамдар, бир сапта мүмкүн миллиардтаган адамдар турушу мүмкүн. Алла алим. 80 сап менин үммөтүм, 40 сап башка пайгамбардын үммөтү деп пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хадисте айткан. Мына ошол жерде адам ата сен арачага түш, Алла Таала бизди
рахматын алсын, ертерек есеп жотты баштасын, біз адамдар қиналып кетті деп барады. Барғанда Адам алейхиссалам айтады: "Ласту лаха", мен аға татықты емесмін. Алла Таала мені жебе деген нәрсені жеп қойды. Алла Таала буға жері, мындай қырғызша айтқанда, буға жері мындай қаарданған емес, мындан кейін де мындай қаарданбайды, мен ештеңе дей албаймын дейді. Анан ошол жерден айтады. Экинчи пайгамбарды айтады. Изхабу иля Ибрахим дейді. Ибрахим пайгамбар болот дейді. Нух пайгамбар. Ошентип отуруп, ар бир пайгамбардын ортосунда этегинде келип Муса пайгамбар келет, Иса пайгамбар келет. Иса пайгамбар келгенде айтады, алда айтады: "Ласту лаха" дейт. Мен дагага укугум жок. Мен дагага татыктуу эмесмин. Адамдар анткени мени өзүмдөгү жок сыпат менен сыпаттап мени Кудай дешти. Мен бара албайм, мен ортого түшө албайм, мен арачага түшө албайм, мен ортомчу боло албайм. Изхабу иля Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Ошол жерде айтат, Мухаммед пайгамбар бар. Анан пайгамбарыбызга келет. Ошол ар 3000 жыл күттү. 5 пайгамбарды аттап өтөт. 5 пайгамбардын арасында, ар бир пайгамбардын арасынан 1000 жылдан өтөт дейт тарыхта. Хадистерде. Анан ошентип общий 8000 жыл ошол жерде махшар аятында турат экен да адамзат. Анан Мухаммед пайгамбарыбызга келет. Мухаммед пайгамбарыбызга келгенде пайгамбарыбыз айтат: "Ана лаха" дейт. Мен ошого, мага ошондой укук берилген, мен ошого жарактуумун. Мен ортомчу болуп, ортого түшө алам дейт дагы. Пайгамбар ушул жерде сажда кылат. Хадисте келет: "Маша Аллах сажда кыл" дейт. Маша Аллах дегенде мүмкүн 100 жыл, мүмкүн 100 000 жыл сажда кылат, бир Алла билет. Анын саны, анын ай сажда кылганбы, күн сажда кылганбы бир Алла билет. Маша Аллах деп гана келет, болду. Кийин Алла Таала башыңды көтөр дейт, сура дейт. Ошондо Мухаммед пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бүтүндөй пайгамбарлар, бүтүндөй адамзатынан ортого түшүп, арачыга түшөт, шапаат кылат. Ошол шапаатты пайгамбарларды баш кылып туруп шапаат кылат. Ошол шапааттын түрүн шафаату узма, шафаату кубро дейт. Улуу шапаат дейт, улуу колдоо. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бүтүндөй адамзатына шапаат көтөрөт. Шапааттын эки түрү бар. Шафаату узма, шафаату сугра. Шафаату узма же кубра дейт. Бул деген улуу шапаат, чоң шапаат. Бул чоң шапаат кимдерге насип болгон десе, бул чоң шапаат бир гана пайгамбарыбызга насип болгон. Бүтүндөй адамзатына пайгамбарларды баш кылып туруп, ошол жерде Аллахтын астында арачага түшүп, ортого түшүп, кыяматтагы эсеп жоттун башталышын баштап берет пайгамбарыбыз. Адамдар өлгөндөн кийин кабырдан турганда да эң биринчи пайгамбарыбыз турат. Кыямат болгондо, акыр заман болгондо Исрафил алейхиссалам сурнай тартат. Жер бетинде жан калбай бүт бардыгы өлөт. Экинчи сурнайды тартканда кайрадан тирилип жөнөйбүз. Экинчи сурнайды кайрадан тартканда экөөнүн ортосунда 40 жыл убакыт өткөн болот дейт. Арбаина сана деп келет хадисте. Сурнайды тартканда кыяматта эң биринчи кабырдын бети ачылып, эң биринчи кабырдан турган пайгамбарыбыз болот. Анан кийин Мединада ошол бакый көрүстөнүндө жаткан мусулмандар эң биринчи кабырдын эшиги ачылып, эң биринчи турат. Бейишке кирген дагы эң биринчи пайгамбарыбыз болот. Бейишке келет да пайгамбарыбыз бейиштин эшигин тык эткизип кагат. Сен кимсиң дейт. Мен Мухаммедмин дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошенткенде айтат: "Мага буйрук болгон. Сенден мурун эч кимди киргизбе" деген Алладан буйрук болгон дейт дагы. Бейиштин эшиги ачылып, эң биринчи Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз бейишке келет. Пайгамбарыбыз айткан адамдарга: "Өлө алсаңар, Мединада өлгүлө" деген. Эмнеге десе, пайгамбарыбыз Мединаны жашап өттү. Мединада берекелүү сөөгү турат. Мединада пайгамбарыбыз биринчи болуп, ошон үчүн алымдар айтат экен. Кыяматта тирилгенде дагы Мадинадагылар биринчи тирилет. Бейишке киргенде да Мадинада сөөгү коюлгандар бейишке биринчи кирет. Ошон үчүн нечен деген алымдар, нечен деген оолиялардын сөөгү Мединада коюлган. Бул Мединага адамдын сөөгүнүн коюлуп калышы бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул Аллага бир жаккан адамдын сөөгү Мединада калышы. Аллага бир жеринен болбосо бир жеринен жаккан, Алла сүйгөн адамдын сөөгү Мединада калышы. Пайгамбардын урматы Мединага дажжал кире албайт. Пайгамбардын урматы Медина, пайгамбарыбыз Мединага көчүп келген жери Мединада ушундай жугуштуу оорулар көп болгон. Ушундай курт сыяктуу болот экен, денеге мындай жара сыяктуу болот экен, курт тоголон эле түшө берет экен. Адамдын эмеси тиге териси кургап эле түшө берет экен, чирип курту менен кошуп эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дуа кылды, пайгамбарыбыздын дуасынын берекеси менен ал оору жок болду. Тетиринче пайгамбарыбыз келгенден Мадинанын мурунку аты Ясрип болсо, пайгамбарыбыз келгенден Мадинанын аты Тойба шаары болду. Тойба деген
эң жакшы шаар, эң берекелүү шаар. Ал жерде оору жок, ал жерде береке, рызкы мол. Адамдар өлсө жаннаты болот. Ошон үчүн башка жактагы мүрзөлөрдү мүрзө деп айтат, бирок Мадинадагы мүрзөнү Жаннатул Бакый, Бакый бейиши деп айтат. Анткени ал жер мүрзө өзү, бирок ал жерге бейишке барчу адамдар жатат. Алар ошол жерде эле бейиште жатат. Аллах Таалалар ошону өзгөчөлүк берип койгон. Ошондон пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бүтүндөй адам затына ортого түшүп, ортомчу болуп шафаат кылуусу бул улуу шафаат болот. Андан кичүү шафаат бар. Кичүү шафаат 8 түрлүү болот. 8 түрлүү шафааттын түрү бар. Шафаат деген сөз эмне? Кыргызча колдоо деген сөз. Ортомчу. Бир адам болот экен. Бейиштен, тозоктон өзү кутулат экен да. Хадистерде келет. Бирокчу өзү менен бирге Алла Таала уруксат берет экен. 2 адам тозоктон куткарып келет. Каалаган адамдын 2 адам бар. Мындай уруксат берилет экен да. Укук берилет. 2 эле адамды тозоктон куткарат. Өзү тозоктон кутулду, альхамдулилlah. Бирок дагы 2 адам. Эми ким тандайсың? Тозокко кирип бараткан жакындарыңан 2 адам тандап калсаң болот. Бир адам болот экен. Алла Таала ага 10 адамга уруксат берет экен. 10 адамды тозоктон куткарып кетсең болот дейт экен. А бирок кээ бир адамдар, аалымдар, олиялар, кээ бир Кудайдын достору болот экен. Аларга айтат экен: Бани Килаб уруусунун дейт. Койлорунун саны, койлорунун жүнүнүн саны канча болсо ошончо адам тозоктон куткарып кет дейт экен. Арабтарда Бани Килаб деген уруу болгон экен да. Аларда ушундай болгон экен. Алар ушунчалык кой көп болгон экен. Пайгамбар айткан: ошолордун коюнунун жүнүнүн саны канча болсо ошончо адамды тозоктон куткарып кетүүгө Аллах Таала уруксат берет. Алла менен тозок бир адамдын тозокко кирип кетүүсүнүн артасында Алла Таала сага арачы болууга, ортого түшүүгө уруксат берип атат. Сенин кылган такыбалыгың, сенин кылган амалың адамды ушундай нерсеге жеткирет. Ошондон муногул салаваттар, муногул куландар бул сенин үчүн эле эмес. Биз кээде ушундайбыз да, биз азыркы учурда ушундай болуп калгандар. Байлык менен алек болуп калган. Мен көптөрдү билем да. Алар акча тауып, байыш менен алек. Канткенде бай, оорусу эле бай болуп калган. Аялдын деле ниети байыш керек, эркектин деле ниети байыш керек. Максатыбыз ушунчалык кыска болуп калды. Бизге берген байлыкты Алла Таала капырларга эселеп берип койгон. Азыр дүйнө жүзүндө мына биз Кыргызстан 90%дан ашыгы мусулман дейбиз. Бирок биздин байлыгыбыз тетиги чет өлкөдөгү, Европа өлкөлөрү, башка батыш өлкөлөрүндөгү байлыктын, алардын байлыгынын жанында биздикичи эчтеке. Биздики мындай бир деңиздин бир тамчысына да татпайт. Бирок ошол нерсенин аркасынан сая түшүп жүрөбүз. А бирок негизги мусулмандын максаты жогору болуш керек. Биз эң негизги цель турат да, максат турса, биз майда чүйдөлөр менен алек болуп жүрөбүз. Кээде адамдар ушундай экен да. Негизги максат турса, негизги максатка жетсек, башкалардын баарычы өзүнөн өзү жыйылып келип сенин кол астыңа түшө турган нерсе да. А бирок биз майда чүйдөгө мындай, майда чүйдөгө көңүл берип, ошонун аркасынан сая түшкөнбүз. А негизги цель тиякта калды, ага жете албайбыз. Буга да жетпейсиз. Тетияк асылсак, ал эмне? Ал Алланын ыраазылыгы. Кимде ким Аллахтын ыраазылыгын асыла турган болчу болсо, анда ал адам ажайып. Бахауddin Накшбанд Азреттери, биз Накшбандия тарикатындабыз да. Накшбанди тарикатында Бахауddin Накшбанд деген улуу олия зат өткөн. Ал деген Уайси болгон. Ал деген гаустук деңгээлде чоң олия болгон. Анан ошол Бахауddin Накшбанд Азреттери ушундай экен да. Дуа кылган экен. Алла Таала бул тажрыйбада аалымдардын айтуусунча бул дуа кабыл болгон экен. Ушинтип дуа кылган экен. Кимде ким чыныгы сопучулукту карман, тарикатты туура карманган адам болсо, мынтип айтат экен: "Эй Алла, ушу менин тарикат жолум, Накшбанди тарикатын өткөн сопулардын эч кимсин кедей кылма" деп дуа кылган экен. Бай кыл деп дуа кылган. Ошондуктан бул Накшбанди тарикатында ошол бир шейхти таап, кол берип, ошондон тапшырма аткарган адамдар чындап сопучулукта кадамы бекем болсо, сопучулукту түз туура аткарса, ал адам бай болот дейт. Ал адам жакырчылыкты көрбөйт дейт. Анткени Аллахтын жана сүйгөн досу олиянын кылган дуасын Аллах кабыл кылат дейт. Ошон үчүн биз Алланын ыраазылыгын көздөй умтулайлы. Башка нерсе өзүнөн өзү самаса бойда агылып келет бизгечи. Биздин максат ушу дүнүйө, байыш керек, антиш керек, миниш керек деп туура тиричилик кылбагыла дебейбиз. Тиричилик кылабыз. Баардыгы ошол тиричилик деп чуркап жүрөбүз. Бирок биздин негизги максатыбыз жараткан Аллах Тааланын ыраазылыгы болушу керек да.
бул болду. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассаламга ошол азандан кийин ошол дуаны окуй турган болчу болсок, анда эмне кылат деди? Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам менин шафаатым халал болот деди. Keyinki hadiste Qala Abu Süleyman ad-Darani degan alim aytib o'tadi. Man arada an yasalallohu hajatahu falyuksir bis salati ala nabiy sallallohu alayhi vasallam summa yas'alillaha shafa hajatahu. Kimde kim bir muhtajlığı bütpöy jetsa, muhtajlığın bütpöy atat, bir nerseni kalap atasың, ичиң ашпайт, уар болуп атасың, андай болсо Пайгамбар алейхиссалату вассалам атабай көп салават айтсын дагы, кийин аркасынан дуасын талап кылсын дейт. Валлахтим бис салати аля наби, кийин дуасын айтсын дагы, аркасынан дагы салават айтып койсун дейт. Алла Таала эки салаватты кабыл кылып туруп, ортосундагы дуаны таштап койбойт. Алла Таала Карим зат, Алла Таала берешен зат. Алла Таала андай жанагы эки салаватты кабыл кылып тигини калтырып кое тургандай эмес. Алла Таала Карим зат. Ошондуктан кимде ким бир муктаждыгың болсо, өкүртө кыргызча айтканда, өкүртө салават айт дагы, ортосунда ошол тилегиңди кыл дагы, этегинен де өкүртө салават айтып туруп дуа кылып кой, иншалла кабыл болот деп Абу Сулайман Дарани рахматуллахи алейхи айтып атат. Риваяттарда келет экенда, "Ман солла алейя яумал жумати миата марра", кимде ким жума күнүндө мага 100 жолу салават айтса, "Уфират лаху хатиату 80 сана", 80 жылдык күнөөлөрү кечирилет. Негиз эле салават айтса күнөөлөр кечирилет экендиги бул анык. Азирети Абу Хурайра радыйаллаху анхудан эме бар экен, риваят бар экен, айтат: "Лил мусалли алейя нурун ала сират". Мага көп салават айткандар сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда нур болуп турат. Билесиздер, кыяматта сырат көпүрөсү бар. Сырат көпүрөсү мындай 1000 жыл, мындай 1000 жыл, мындай 1000 жыл. 3000 жылдык жол. Сырат көпүрөсү бирөө үчүн азап тозок болот. Бирөөлөр пайгамбарыбыз хадисте айткандай, чагылган жарк журт дегенче убакытта сырат көпүрөсүнөн өтөт. Бирөөлөр ат чапкан ылдагы, аттын чапкан, күлүк аттын чуркаган ылдамдыгында сырат көпүрөсүнөн өтөт дейт. Бирөөлөр басып өтөт дейт. Бирөөлөр жөргөлөп өтөт. Бирөөлөр болсо төшү менен сүйрөлүп өтөт дейт. Ошондуктан адам баласында экен, кимде ким амалы жакшы болсо нур болот экен. Сырат көпүрөсү ал жак капкараңгы болот. Ал жакта күн жок болот. Капкараңгы, өзүң кылдан ичке, кылычтан курч, канжардан курч, кыл көпүрөнүн үстүндө кетип баратасың, сырат көпүрөсү. Ал жерде өтүш бир гана Алланын инаяты, Алланын рахматы болсо ал сырат көпүрөсүнөн адам өтө албайт. Бирок пайгамбар хадисте айтты, кимде ким мага салават айтса, ал нур болот dedi. Демек сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда кээ бир адамдардын алдыда нур болот экен, үстүдө нур болот экен, астыда нур болот экен, аркасыда нур болот экен, 4 тарабы, 6 тарабы нур болот экен да, нур менен жаркыраган бойдон өтөт экен. Бирок ажайып да, сен сырат көпүрөдөн өтүп барасаң, жаныңдагы бирөө дагы сырат көпүрөдөн өтүп баратса, бирок сенин кылган амалың сага нур болот дагы, жаныңдагы адамга жарыгы тийбейт. Сенин кылган амалың өзүңдү гана ошо сырат көпүрөсүнүн караңгылыгынан сени куткарып аркы бетке чыгарат экен. Ажайып алымдар таң калат да, ушунчалык деңгээлде Кудайдын кудурети, Кудай Таала адилеттүү зат, ар ким кылган амалына жараша. Бирөө бар, ал жанагынтип жөргөлөп караңгыда ошо тозокко түшүп кетейин деп келатат, жанында нечен деген алым олиялар зымыраган куштай учуп кетип атат, нур, бирок ага 1 грамда жарыгы тийбейт. Анткени ар кимдин өзүнүн амалы сырат көпүрөсүндө жарыта турган кылып койгон экен да Аллах Таала. Ошону айтат, мага салават айткан адамга сырат көпүрөсүндө нур болот деди. Эгерде кимде ким сырат көпүрөсүнөн бардык өтөбүз. Сырат көпүрөсү 3000 жылдык жол. Бирок бирөөлөр көз ачып жумганчалык убакыт өтөт. Бирөөлөр көз илмемде өтөт. Бирөөлөр чай кайнамда өтөт. Бирөөлөр эт пышарлык убакыт өтөт. Ар ким ар кандай убакыт өтөт. Бирөөлөр ошол жерде жүрөт. Ал жерде жанагындай күрчөктөр болот. Жанагы биз балык кармаганда кайырмак ыргытабыз го. Ошондой кайырмактар болот. Чоң-чоң, тозоктон жасалган, оттон жасалган. Күнөөкөрлөрдү, капырларды, күнөөсү көптөрдү ошол жерден келет дагы, баягы чынжыр, илет дагы жулган бойдон тозоктун астын көздөй сүйрөгөн бойдон алып кирип кетет. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким мага салават айтса, сырат көпүрөсүндө айткан салаваты нур болот.
нур турганга андай жана тозоктого келген чынжырлар тийбек иншалла. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга салават айтуунун дагы бир өзгөчөлүгү мына ушунда экен. ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار. Alemi deydi. Bu жерде өзү айтып атат немечи? Кимде ким дейт? İmam Cazuli айтып атат. Кимде ким сырат көпүрөсүндө нур менен өтсө, ал адам тозокко түшпөйт. Демек, сени нур курчап турду. Сага жана тозоктон ыргытылган эмелер, күрчөктөр сага илинбейт дейт. Анткени сенде нур бар. Амал нуру бар. Ошондуктан ар бир кылган амалыңа нур берилет экен. Абул Аббас ал-Мурси деген чоң олия зат өткөн. Ошол Абул Аббас Мурси айтат экен да. Адам күнөө кылганда жүрөк караят дейбиз го. Жүрөк карая берет деген ошондой мисал берип да. Алейкум салам. Кандай десе, мисалы сен бир үйдө отурасың дейт. Анан үйгө ортого эле от жага бересиң. 70 жыл от жак. 70 жыл от жаксаң, ошол үй кандай капкара көө болуп калат. Bir adamın күнөө кылган адамдын жүрөгү ошол 70 жыл от жагылган үй сымал дейт. Бул күнөө, от бул күнөө болсо, ал эми оттун көөсү ошол күнөөдөн калган жүрөктөгө калган кара так. Демек элестет, сен 40 жыл күнөө кылдың, сен 70 жыл күнөө кылдың, сен 50 жыл күнөө кылдың. 50 жыл бир үйгө от жактың. Эч шыбаган жоксуң, актаган жоксуң, кап-кара көө болуп калды. Демек күйүп аткан от бул сенин күнөөң болсо, ошонун ышы кара ышы. Бул ошо күнөөнүн калтырган таасири. Кимде ким 70 жыл күнөө кылса, анын жүрөгү ошондой болот дейт. Ошондуктан бир күнөө кылса, айтат го. Şu адамдын жүрөгүнө бир мындай точка кара так түшөт. Ошентип адамдын жүрөгү капкара болуп калат дейт. Ошондуктан мусулман адам тобо кылыш керек. Мусулман адамдын жүрөгү тобо кылуу менен тазарат. Жанагы ыш баскан капкара болгон жүрөк эмне менен тазарат десе, тобо кылуу менен тазарат. Ким тобо кылса, ал адам нафсы аммара деген бар. Нафсы аммара биссу, адамдын нафсиси биздин нафсибиз. Жамандыкка буюйт. Жаман нерсеге жетелейт. Эмнете кой, анте кой, эч ким билбейт, эч ким көргөн жок. Сен байкатпай кыл деп сени нафсиң азгырат. Ошол нафси сени менен ичиңде сени менен өзүң менен сүйлөшүп аткан, сени жаман жолго тукуруп аткан нафсини шариаттын тилинде, Курандын тилинде нафсы аммара деп айтат Аллах Таала Куран. Инна нафса ла аммаратун биссу деп Аллах Таала Куранда айтат. Ошол нафсы аммараны оңдоонун жолу эмне десе, зикир. Аллахты зикир кылуу. Аллах, Аллах, Аллах деп Аллахты зикир кыласың. Эң жакшы зикир ла илаха иллаллах. Ошол ла илаха иллаллахты зикир кылуу менен гана жанагы сенин жамандыкка буйруган нафсиң оңолот, жүрөгүңдөгү ба кара так кетет, жүрөгүң нурдан. Ошондуктан биринчи өчүрөттө мусулман адам жүрөгүм тазарсын, күнөөлөрүмөн арылайын десе, биринчи өчүрөттө тобо кылыш керек, анын аркасынан зикир кылыш керек. 5 убакыт намазга бекем болуш керек, орозого бекем болуш керек, Аллахтын шарият өкүмдөрүн кемчиликсиз аткарганга аракет кылыш керек. Андан тышкары кошумча зикирге отуруш керек. Күнүгө 1 саат кыбыланы карап зикир тартып коюш эчтеке болбойт. Күнүгө 3-4 саат телефонду эле чукулап коюп атасың. Мына азыр деле телефон чукулап отурабыз. Кулагыбыз биякта, көзүбүз телефон. Мисалы, бирок кыбыланы карап туруп, ошо сырат көпүрөдөн аман эсен өтүп кетейин, тозоктон кутулайын. Кыяматта ушу 2 адам болсо дагы тозоктон куткарып алып кете турган шапаат насибин Кудайым мага туш кылса экен. Же 10 адамды, же жанагы адамдардай болуп бир элдин, бир урууну, бир айылды, 1000 адамды тозоктон куткарып кете тургандай Алла Таала мүмкүнчүлүк берет экен. Ал не менен болот? Зикир менен ошол нерсеге жетет. Салават айтуу менен, Аллага дуа кылуу менен, Аллага кулчулук кылуу менен адам бала ошол деңгээлге жетет экен. Ошондой ниеттерде аракетибизди кылайлы. Ошондуктан биздин максатыбыз акча табыш, дүнүйө табыш, байыш болуш керек. Азыр бизде мына Кыргызстан бар, Москвада жүрөт, Россияда жүрөт. Барсаң, не болду десең, бул жакта өлбөгөндөй оокаты бар, Кудайга шүгүр. Өлбөйт, биякта жашаса деле өлбөйт. Азыр көптөр кирип чыккан кирешеси бар, кирип чыккан мал жаны бар, бир аз үй жай бар. Бирок не десе, особняк салыш үчүн ошо кылат. Ошондуктан биздин максатыбыз төмөн болбош керек. Алланын ыраазылыгы болсо, Алла Таала берекеничи Кыргызстанда туруп да берет. Азирети Абдурахман ибн Ауфка ошондой болду дейт го.
Пайгамбарыбыз келип Мадинага келгенде жанагы ташты тепсе таш нары тоголонсо алтын болуп тоголоно турган болду дейт да. Бул деген сөз ушундай деңгээлде кээ бир адамдар бар ушунчалык кыйналып иштейт, Алла Таала берекесин бербей атат. Кээ бир адамдар жөн сүйлөп койсо деле акча, нары карап күлүп койсо деле акча, бери кайсап күлүп койсо деле акча. Алла берекесин берип койчу экен. Ошондуктан биз мусулмандар негизги максатыбызды жоготпойлу. Бул дүйнөдө негизги максат ал дүйнө эмес. Негизги максат Аллахтын ыраазылыгы, өзүбүздүн кулчулугубузду толук аткаруу болот. Бирөө жетет экен, бирөө жетпейт экен. Бул жашоо ошондой экен. Бул жашоо, бул дүйнө сыноо дүйнө экен. Бул дүйнөдө тегиз, телегейи тегиз эч ким болбойт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Лау шаа лахадакум ажмаин." Эгерде Алла кааласа бир да жер бетинде капыр болмок эмес, бүт бардыгы мусулман кылып коймок. Алла Таала адилеттүү зат. Бул дүйнөдө бизди жаратты. Бизге туура жолду көрсөттү, бирок өзүгө ыктыярды берди. Пендем танда, өзүң ыктыярың менен кыл, ошого жараша алчыңды аласың. Ошондуктан иншалла негизги максат ошол Алланын ыраазылыгы болуш керек. Ошол нерсеге өзүбүздү көнүктүрөйлү, аракет кылайлы. Мүмкүн бирөөлөр үчүн менин айтып аткан сөзүм акылына сыйбай жаткандыр. Адамдын деңгээлине жараша, дин таанымына жараша да көз караштар болот. Муногу эмне деп атат, ушундай дагы түшүнүк барбы дегендер да болушу мүмкүн. Бирок негизгиси биздин айтып аткан нерсе шарияттын сөзү да. Шарият анткени шарият ошол нерсени эметет. Мен насия салата алейя факат ахта тарикал джаннати. Кийинки хадисте ушундай дейт экен. Кимде ким мага салават айтууну эстен чыгарып койсо дейт, бейишке кетип бараткан жолдон адашкан ошол дейт. Демек, пайгамбарга салават айтуу бул бейишти көздөй багыт алуунун өзү экен. Бейиш жолуна түшүү бул пайгамбарга салават айткан жол. Кимде ким пайгамбарга салават айтып атат күнүгө, анда бейиш жолунда иншалла. Биздин молдокелерге Алла разы болсун, намаздан кийин дуа кылабыз, анан Кур'ан окуп дуа кылабыз, анан кийин бир аз салават айтып ырым кылып, бул ушул сиздерге окшогон карапайым, жалпы жумурай журт, калың калк мусулмандар ушу салаваттын берекесинен калбасын, ошолорду ошол жерде отуруп салават айтып, пайгамбарга салават айт деген соопко илешип калсын деген ниетте ошол нерсени чыгарып атат. Болбосо бул жөн эле бир күнүмдүк айтыла турган салаваттын бир тамчысы. Ал салават менен чектелбейли. Кыблага үйгө барайын дагы, кыбланы карап отуруп, daarатты алып отуруп, бир аз бир жарым пара, бир пара Кур'ан окуп туруп, анан кийин аркасынан бир 10-15 мүнөт салават айтайын. Мусулмандар, Кур'ан окуганды үйрөнөйлү, жапырт үйрөнөйлү. Кур'ан арабча Кур'ан окуганды үйрөнүү бул мусулмандын милдети. Эгерде ким Кур'анды окубай койсо, өзүн мусулман деп эсептейсиң, бирок Кур'анды окуганды билбейсиң. Бул Кур'анды аркага таштап койгонго кете болот. Бул жаман, бунун жазасы болуп калышы мүмкүн. Кыяматта мун үчүн жаза болуп калышы мүмкүн. Кур'анды окубагандыгың үчүн сенде ар кандай курстарга барып, байыш үчүн ар кандай курстарга барып, кымбат акчалар төлөп, 20 миң, 30 миң, 50 миң сомго, 100 миң сомго жер төлөп туруп, кымбат акчалар төлөп, акча табыш үчүн сен окууларды окуп атасың. Бирок Кур'ан курстар бар. Кайра интернеттен чыгып атат. Тиги өзү 1000 сомдон болчу скидкасы менен бул айга 500 сомдон тезирээк катталып калгыла десе, 10 киши зорго катталат. Бирок 100 миң сомдон бирок кантип миллиардер болуунун жолун үйрөтөт десе, дворец спорта толот. Кур'ан окуганды мүмкүнчүлүгү болуп туруп, кыяматта эң катуу өкүнүчтүү боло турган адам ким десе, шарият илимин алууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, шарият илимин албаган адам эң катуу өкүнүчтүү болот деген. Ошондуктан сиздерди аалым бол, молдо бол дебейбиз. Бирок мусулман катары Кур'анды бетинен ачып, жашынакай кылып окуп, бул эрмек болот. Бул сооп болот. Мисалы үчүн азыр сен жашсың, ал кыласың, бул кыласың, эртең сен иштен каласың, башкадан каласың, балдарың кетет, келиниң кетет, аялың барбы, жокпу, же о дүйнөгө сапар алдыбы, бир кез келет, адам карыганда өзү калат. Ошондо бул Кур'ан окуп алуу бул эң жакшы шерик болот. Сенин кыяматтык шеригиң болот. Бул дүйнөдө Кур'ан окуйсуң, соо боласың, кыяматта ал сага зор сооптор. Ошондуктан Кур'ан окуйлу. Кур'ан окууну биз өзүбүздүн жашообуздагы күнүмдүк режимге коелу. Күнүмдүк режимде кандай завтра кетиш керек болсо, кандай обедти унутпайсың, ужинди унутпайсың. Ошондой Кур'анды, пайгамбарга салават айтууну биз күнүмдүк режимге киргизиш керек. Бул эстен чыкпаш керек. Тартип катары. Строго завтра ичесиңби? Строго обед ичесиңби? Обед ичпей калсаң, демек карыз болуп калгандай мен обед ичпей калдым деп, ужинда обедти кош ичесиң. Демек, бул
Kur'anda da, zikirde de ошондой нерселерди неметейли, калтырбаганга аракет кылайлы мусулмандар. Kimde kim пайгамбарга салават айтуу жолун, салаватын унутса, анда ал бейишке бараткан жолдон не кылды дейт, адашкандыгы ошого дейт. Бул жерде максат салават айтууну унутуу дегенде эмне десе, кантип салават айтууну унутушу мүмкүн десе, жок, унуткан жок, атайын таштаса. Пайгамбарга салават айтпай калды. Анда ал бейишке бараткан жолдон тайып кетти деген сөз болот. Мындай дейт, кейинки хадисте Абдурахман ибн Ауф радияллаху анхудан экен, пайгамбар айтты, мага Жабраил алейхиссалам келди дейт. Алейхиссалату вассалам, пайгамбар айтат, Жабраил алейхиссалам келди дейт. Факала я Мухаммад, ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem, sağa kim bir jolu salavat aytpasın, al adamga 70 illa sallallahu aleyhi ve sellem, al adamga 70 ming perişte dua kılar dedi. Kimde kim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bir salavat aytsa, al adamga 70 ming perişte dua kılar dedi. Alevi kimge, kaysi bir adamga bir perişte dua kıla turan bolçu olsa, al adam değiş ellerinin katarında olur. Hadis var eken. İmam Sahavi Kavlul Badi' degan kitabında keltiriptir. Mınday deydi. Aksarukum alayya salatan, aksarukum azwajan fil cennet. Kim maga en köp salavat aytsa, beyişte ayalı köp bolot. Peygamberga kançalık köp salavat aytsa, oşonçoluk beyişte ayalı köp bolot. Beyişteki ayallardı bilesizler da, huru ayınlardı bilesizler mi? Şo huru ayınlar. Алар да айтат го, красавицалар дейт го, аябай сулуу болот деп. Анан аябай көп болот. Канчалык көп салават айтсаң, Кудай Таалам ошончолук көп берет экен. Пайгамбарыбыздын хадисинде Имам Сахави Кавлул Бadi' деген китебинде ошол нерсени айткан. Демек, бейиш уже бар. Уже beyiştin içindekiler уже daярдалып атат да, субханалла. Салаваттын фадилаты, салаваттын касиети мына ушунда. Пайгамбарыбыз хадисте келди. La yaridanna alayya al-hawda yawm al-qiyamah aqwamun ma a'rifuhum illa bi kasrati as-salati alayhi. Kıyamatта Пайгамбарыбыздын Каусарына барабыз го. Каусар көлүнө барабыз го. Ошол Каусар көлүнө барганда, Махшар аянттан чыгып Каусар көлүнө барабыз. Сырат көпүрөсүнөн өткөндөн кийин Каусар көлүнө барабыз да. Анан Каусар көлүнө барганда, Пайгамбарыбыз ошол жерде Каусар көлүнөн идиштерден алып туруп, өз колу менен суу ичет. Ошол сууну ичкенден кийин мусулман адам суу сабай турган дейт. Ла язма ба'да хабада дейт. Мен адамдарды көрүп туруп, адамдарда өзгөчө нур болот дейт. Ошол нурдан карап туруп, мага ким салаватты көп айткандыгын көрүп туруп, мен ошол нурдан көрүп тааныйм дейт да, билем дейт да. А бул муногул үммөтүм мага салаватты көп айткан адам экен деп, ошол нурунан мен тааныйм деп Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтып атат. Муну Кодият деген улуу зат өткөн. Кодият бул олия десе олия, алым десе алым болгон. Бунун Аш-Шифа би хукукил Мустафа деген китеби бар. Пайгамбарыбыздын акысын тааныткан, Пайгамбарыбыздын кадыр бардын тааныткан китеби бар. Ошол китебинде мына ушул хадисти келтирген дейт да. Бул ажайып китеп да, бул китеп. Көптөгөн алымдар ушул Кодияттын Шифа деген китебиндеги Пайгамбарыбыз туурасында, акыйда туурасында көп маселелерди ошол кишиден, ошол китептен алып, анан Кодият мындай деген деп туруп көп жерде ошол кишинин сөзүн алат. Бул ажайып киши, бул чоң, өтө бир чоң алымдардан да, өзү Малики мазхаб болгон, өзү казы болгон. Казы деген сөз азыркы биздеги казы, биздеги муфти эмес, бул казы деген сөз, булар уже башкача, булар алым десе алым, олия десе олия, бүт бардык улуу бир даражаларга жеткен адамдар. Keyinki hadiste Hazreti Ali radıyallahu anhudan eken, bunu Abu Nuaym Hilyatul Awliya деген kitap болгон. Hilyatul Awliya деген олиялардын украшениясы деген мааниде болуп калат да. Ошол китепте мынтип айтат экен. Кимде ким мага жума күнү, Hazreti Ali'den rivayet экен, кимде ким мага жума күнү 100 жолу салават айтатылган болчу болсо,
кыямат күнүндө ошол адам нур менен келет. Ошол салават айткан адамдагы нурду бүтүндөй адамдарга бөлүштүрсө да ошол нур түгөнбөстөн жете турган деңгээлдеги нур болот дейт. Салаваттын нуру ушунчалык күчтүү экен. Кээ бир риваяттарда келет экен. Арштын бутунда билесиздер, Алла Таала жараткан арш деген махлук бар. Ошол арштын 4 буту бар. Ошол 4 бутунда мындай жазуу бар экен. Маништака илайя рахимтуху, ва ман саалана атайтуху, ва ман тақарраба илайя бис-салати ала Мухаммад гафарту лаху зунубаху ва лау канат мисла забадил бахри деген риваят бар экен. Мындай дейт. Кимде ким мага ашык болсо, мени сагынган болсо дейт Алла Таала айтат экен. Мен аны ырайымга алдым. Кимде ким менден сурагын сураса, мен ага сураганын берем. Ким мага пайгамбарга салават айтуу аркылуу мага жакындай турган болчу болсо, мен анын күнөөсүн кечирдим. Эгерде күнөөлөрү деңиздин көөгүндөй көп болсо дагы. Азыр интернет баарыбызда доступный го. Деңиздин көөгүн интернетке кирип көрсөңүздөр таң калыштыр. Субхан, ушунчалык көк, бая деңиздин көктөрү болот экен. Ушу муногул тетиги азанчы тургандай бийик болуп атпайбы мындай? Машиненин боюнан да бийик болуп кетет. Ушундай чоң болуп көөрүп чыгат экен да деңиздин көктөрү, океандын көктөрү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, деңиздин көөгүндөй көп болсо дагы ал адамдын күнөөлөрүн кечирди деп атат экен. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, келиңиздер. Биз күнүмдүк 5 убакыт намаз менен, күнүмдүк намазыбыз менен чектелбестен кандай акча табыш үчүн улам сайын бизнес артынан бизнес ачкандай эле бул ибадатта да ошол нерсеге аракет кылайлы иншалла. Аллах Таалам кыяматта пайгамбар алейхиссалату вассаламдын шафаатын насип кылсын, пайгамбарга көп салават айткандардан кылсын. Азан болуп калды окшойт иншалла. Аллахым кылган жакшылыктарыңызды кабыл кылсын. Ушул нерселерге амал кылганга аракет кылайлы. Жалпы мыногул китеп Далаил Хайрат деген китеп бул интернетте бар, доступный. Алып таап алып, ушуну өзүңүздөр эле окуй берсеңиздер болот. Күн-күнгө бөлүп койгон, түшүнүп орусчасы толтур. Саллаллаху алейхи